орой мамиле жасашат экен. Келсең угушпайт экен. Иче калбасам мен бир жерден жыгылсам, комага да түшүп калышым мүмкүн. А почему не могли они позвонить, например, девушка приходит Это завтра? вопрос, правильно? Она же вас пригласила. А кому же. еще вот задавать вопросы? Нет, Где, ну она же например, вас вы пригласила валютную же. сидите, и мы же не знаем, мы же, ну как бы сказать, Девушка, обычные люди же, Я правильно? же тоже ничего не говорю. Она же пригласила же вас. Не пригласила, она не просто... Кереге YouTube каналына Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Кең Булуң айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылып, бир топ маселелери бар экенин айтышкан эле. Алардын айтымында айыл өкмөтүндө коррупция күч алып, айрым кызматкерлер майыптардын тамагына кол салып жаткан экен. Жардамга деп мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатты майыптарга таратып бербей, жеке адамдардан келген гуманитардык жардамдарды берип, кол койдуруп, мамлекеттин акчасын сол чөнтөгүнө салып жатыштыр. Өзүн Канатбек кызы Алтынай деп тааныштырган тургун 1 жылдан бери жардам берилбей турганын айтат. Жогоруда бизге кайрылган жарандардын арасында ушул айым өзүнүн баласынын майыптыгы бар, жана жетишпеген үй бүлөлөрдүн арасында катардагы жаран кайрылды. Ал өзүнүн кайрылуусун өз оозунан уксак. Саламатсыздарбы? Мен Канатбек кызы Алтынай. 3 декабрда өзүм анан балам негизи мен экинчи группа инвалидмин, балам болсо аутизм боюнча инвалид. Анан ошондо деген биз балама деген, мага деген 1000 сомдон инвалидтер күнүнө негизи 1000 сомдон таратылыш керек болчу. Ал күнү бизге деген ошол станция Ивановка Лесная көчөсүнө келип, Умуткодон ошол гуманитарный помощь берилген да. Ал айыл өкмөткө эч кандай тиешеси жок болчу. Анан ошол 1000 сомдор таратылган жок. Аны деген эч ким көтөрө алган жок. Мен прокуратурага барып да заявление жаздым, эч ким караган жок. Эч ким эч нерсе кылган жок. Анан ушул мына дагы айтып кетер элем, могу айтта. Алтынай деген кыз иштейт экен ушул сельсоветте. Ошол Алтынай деген кыз чалып туруп айткан болчу, же продукты берилет. Анткени биз деген малоимущий семьябыз. Анан ии деп күткөн. 9 апрелде звонок кылсам, эшикте жамгыр жаап калды. Мен 1 жумадан бери отпускной алдым. Мен жумушта жокмун. Эртең менен келип депутаттар таратып кетип калыптыр деди. Анан мен айттым, списокто болсом анда эмнеге мага чалып, мен номерим бар да эмнеге чакырган жоксуздар десем, барчы башымды оорутпай деп телефонду өчүрүп таштады. Эмнеге мындай безответственность? Анткени списокто болгондон кийин бизге бериш керек да, таратыш керек да биздин продуктыбызды. Мен ошону требую анткени биз дагы нуждаемся в помощи. Мындай чынын айтып келгенде. Тактап алчу жагдай. Сиз азыр жана 70 миң деп атпайсызбы? 70 миң сом ал бул ушул айыл өкмөттөгү 70 адамга 1000 сомдон мамлекет тарабынан майыптуулугу барларга таратыла турган жардам болчу, Ооба, туура. Ошол майыптыгы бар адамдарга ошо 70 миң сом, ар бир инвалидности бар адамдарга 1000 сомдон таратылат. 1000 сомдон Ал 1000 сомду дагы мен алган эмесмин. Келип продуктуну берип туруп, колуңду кой деген, колумду койгом, ошо менен кетип калган. Ошондо сизге бериле турган 1000 сомду бул Умуткадан берилген жеке адамдын жардам катары берилгенден алып, өздөрү сиздин колуңузду коюп, ошол 1000 сомду кошо алды деген эме менен кол койдуруп алышып атабы? Ошондойго ооба келип туруп кол койдуруп, жана продуктуну колума карматып туруп кетип калган. Болду. А сиз кийин кайрылдыңызбы ошол 1000 сом боюнча? Кийин прокуратурага жаздым, мен 25 мартта прокуратурага заявление таштагам. Айжан деген кыз экен. Алар дагы күнүгө карап атабыз деп акырында да телефондорун өчүрүп атат, мен алардан да жооп ала албай атам. 9 апрелде берилген продуктуну да жазгам, ал боюнча да мен жооп ала Бул албай жактан атам. сизге орой мамиле жасашат экен. Келсең угушпайт экен. Кыргызча эмес, мындай сылык мамиле жасабай эмне деп анан орусча сүйлөшөт экен. Бул мамиле туура эмес. Биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөшүп, кыргызча мамиле кылышыбыз керек. Негизги азыркы талабыңыз ошол. Мен негизги азыркы талабым ошо 9 апрелдеги продуктумду берсин, баламдын ошол майыптыгы, өзүмдүн майыптыгым тууралуу ошол 1000 сомдон мен эмемди акчамды берсин. Бияктан ким берилиш керек? Кимдер тарабынан? Фамилия, аты жөнү. Айыл өкмөт тарабынан ошол кимдер карайт, ошолор бериш керек. Рима эже, Шериковна деген эжелер ошолордон берилиш керек экен. Азыр кирип анда жооп алганга аракет кылалы өздөрүнөн түз. Экинчи тараптан мүмкүн алардын дагы айтылуу жөнүндө. Менин суранычым анан прокуратурага ошо заявление таштаган боюнча, ошол малоимущий деген жана 9 апрелде таратылган продукт боюнча списокто ким бар, ошол списокты берсин. Ошо списокты көрүп, өз көзүм менен ошо жерде мен бар болгон үчүн булар чалып атат. Антпесе списокты да булар көрсөтпөй атат мага. Сиз азыр балаңыз дагы, сиздин дагы өзүнүн майыптуулугуңуз бар, мамлекет тарабынан жардамга муктажсыз.
ооба экөөбүздүн тең майыптуулугубуз бар. Мамлекет тарабынан биз жардамга муктажбыз. Биз биякта деген малоимущий семья деген учеттобуз. Андан соң Рыскүл Аблесова аттуу айым айыл өкмөттүн кызматкерлери кайрылган адамды киши ордуна көрбөй турганын, Алтынай аттуу кызматкер иштебей эле айлык алып жатканын айтат. Прокуратурага арыздан кийин бир мындай жооптор болдубу, болгон Жок, жокпу? жооптор болгон жок, эч ким эчтеке деп кайрылган жок. Алтынай деген соцработник бар экен. Мен ал кызды 1 жылда көргөн да жокмун, иштегенин да көргөн жокмун. Иштебей айлык алып атты. Ошо иштебей айлык алгандыгы үчүн жоопко тартып, алган акчасын мамлекетке кайра төлөп берсин. Иштебегендиги үчүн. Негизги эле ал ошондо сиз айтып аткан азыркы тема ал иштебей туруп дагы 1 жыл айлык алган деген маалыматыңыз чындыкка дал келеби? Ооба, мен постоянно ошо соцсайдис отурат деген кабинетке келгенде эч кандай соцработникти таппай кетчүмүн. Мен далай жолу жардамга муктаж болуп келгенде булар деген эч кандай жардам көргөзө алган эмес. Экинчи этаждан сураганда эле Рима Огонбаева кагып силкип койчу. Сиз ушул маселелер аркылуу ушул айыл өкмөтүнө өзүңүздөр айткандай главага кайрылып көрдүңүзбү? Главага мен Ушундай Каныбектин убагында да келип кеткем. Каныбек деген кагып силкип киши катары көрчү эмес, кирген кишилерди. Айыл өкмөтү дагы ошондой мамиле Айыл өкмөтү дагы ошондой мамиле кылат. Булардын таптакыр тартиби жок. Этикага жатпайт булардын жүрүм турумдары, адамга кылган мамилелери. Азыркы жаңы келген Бек Руслановичке кирип мен кайрылгам. Ал айткан болчу, биз карап туруп сизге жардам кылып неме көрсөтөбүз деп. Пока жооп болду. Жок, жооп боло элек. Болгону ошо больницага жатып калганымда мага справка беришти. Малоимущий деп действительно турат, соц паспорту бар, бекер жатсын деп. Биз азыр төмөндөгү кайрылуулардын негизинде айыл өкмөткө жана айыл өкмөттүн кызматкерлеринин өзүнө аты аталган Огонбаева Римага кайрылууга аракет кылабыз. Өзүнөн жооп уксак, мүмкүн анын да жүйөлүү себептери бар. Эмне деп айтарын чогуу күбө болосуз. Уруксатпы? Биз Кереге YouTube каналынан ушул айыл өкмөттүн, Кең Бул айыл өкмөтүнүн жарандарынын кайрылуусу менен келип отурабыз. Ушул айылда бир топ маселелер бар экен. Анан тем более бу жерде сиздин айыл өкмөткө жана айыл өкмөттүн кызматкерлерине өзгөчө Огонбаева Рима сиз Биякта жарандар кайрылып атат. Келсеңиздер. Айыл өкмөт тарабынан, Огонбаева Рима тарабынан, соц помощь мамлекет тарабынан келген жардамдар орунду берилбейт. Келгенде гос этикага жооп бербеген мамилелер менен отношение кылат, орой, кагып силкейт. Тем более майыптуулугу барларды мындай кагып силкүү менен мамиле кылат. Как будто экинчи сорт деген сизге. Сотрудниктер бар, алардын бет. Менде акт дагы бар. Со мной разговаривают уже. Акт түзгөн, мен дагы журнал бар, акт да бар. Соцпомощь боюнча азыр силерде биз жаңы сотрудникти алганбыз. АТРден кийин. Ошол жооп берет суроого. Мен азыр жооп бере албайм. Суроого жооп бере албайсыз. Мен Негизи ушул айыл өкмөттө иштеген адам кызматкер катары ушул тааныйсыз да бул жарандарды. Булардын тааныйм. Мамлекеттен келген жардамдары эмне болуп буларга жетпей калган? Сиз тактап көрдүңүзбү? Мен тактаган жокмун, азыр сотрудниктер бар да. Азыр соцработник бар, чакырып берейин азыр. Соцработник мүмкүн болсо чакырсаңыз. Мен тияка киришкен жокмун даже. Ушул эле Эме по последней помощь таратып атканда Последний помощьта дагы мен караган жокмун да. А Шериковна зачем тогда карайт же ошо жерде? Шериковна караган жок. Ал Бар экен ошо жерде, арасында жүрүптүр. азыр мен келсинчи соцработник. Мен ошону как раз караган жокмун. Депутаттар өздөрү карашкан. Соцкомиссия бар ошол жакта, постоянная комиссия по соцвопросам деген бар. Ошолор карап чыккан. Списокто алар түзүштү. Ал помощь болсо через айыл өкмөтү өткөн жок. Алар өздөрү таратышты, депутат тараткан. А зачем тогда айыл өкмөтү звонить этти же малоимущий семьяларга, то что вам раздастся, например, завтра этот продукты деп? В смысле, как раз? Айыл өкмөтү чалып атпайбы, мисалы? Силерге чалдыбы? Чалды. Ну, вы приехали.
Вот ошону мен тактап атам да. 9 апрелде мен звонить этип туруп продуктумду бердиңерби десем, депутаттар таратты, бат-баттан эле берип, ошо Шерикамна менен кетип калышты деди. Шерикамна тараткан жок. Биякта Динара эже, я знаю, соцкомиссия. Анан ал жүрдү. списокто кечиресиз эже. Списокто мен бар экенмин да. Ошол жерде списокточу. Анткени ага чейин Алтынай деген кыз мага звонить эткен. Тура чалды. Чалды. Анан мен айттым, чоң кыз, мен списокто болуп атсам, эмнеге мени чакырбайсыздар десем, эмнеге чакырбайсыздар десем, айтты. Жаңгыр болду, бат-баттан эле таратып кетип калды депчи. А мен по-любому ошол жерде списокто болуп аткандан менин продуктумду бербейсиңерби? Тем более 2 инвалид, өзүм эпилепсия, балам аутизм. Андай болбош керек да, законго так болуш керек да десем, бар чынары деп туруп телефонду өчүрүп таштады. Барчынары деп мен айта албайм, чоң за эмне деп айтты. Но мен айта алам, что это не государственная помощь была, депутаттан түштү да помощь. Жок, азыр уксаңар, в тот день мен билем, они по так раздавали. Оказывается, помощь-то мына Алтынай силерге чалдыбы. Потом по факту оказывается, я точно не могу сказать, но это надо у Динары эже спросить, да? На кто у нас председатель комиссии, да, Венер социальной? Я знаю, что Динара эже ходила, и соцработники, например, список там, я насколько знаю, список кто пришел, они не пришел, опоздали что ли, да? Нет, они сами сказали бы, например, завтра к 9 или к 10 придешь и этот продукт заберешь. А почему другие А пришли? мне не звонили они вообще. Ну, этой помощи я не знаю, соцкомиссия. Вот, например, еще предупреждать этим, он аласмар деп. Звонили же вам? Момчасно, нет, не звонили, и поэтому я заявление пишу. Соцработница с Алтынай Не чалды. звонила. Вы же говорите, Алтынай чалды. Чалды, что беребиз деп. Анан беребиз дегенде жок эже, уксак беребиз деп чалды. Бирок беребиз дегенде эртең же бүрсү күнү же момчанчы числодо могу убакка келгиле, продуктуңарды алып кеткиле деш керек болчу. Динара эже по соц, помните, помощь, которую депутат раздавал, объясните, пожалуйста. Келиңиз. Ошочубу? Келіңіз. Насчет депутатской помощи, кимде список ушел? Как раздавали? Вы были в этом? Булар кийин келишти го. Жок, Динара эже Булар деген кийин келишти. Сиз чалдыңызбы негизи? Жок. Ошол жерде Алтынай деген кыз бар болчу. Вот Алтынай эжени мен билбейм. Бул эже жаңы эле келип Силер эмес, силер по-любому в прокуратура жаспадыңар, правильно? Да, я Ну, в рамках закона анда карап чыксын. Эмне үчүн майыптыгы барларга ушундай орой жооптор, список ошол каяк. балаңды мен үчүн туудуң беле? Уяттым, айтып, эч ким айткан жок. Өзүң барбы? Разве так она говорила, что ли? Куулачы, чересчур уже. Антип айткан жок. Орой мамиле экенсиздерде. И вот я как 1,5 года здесь живу, ни разу не получала. Например, гуманитарная Вы помощь. обращались? А эми сокулукта эметкенде жашап жүргөндө как положено берчү. А өзү да звонить эткен ошентип Алтынай деген. Анан и макул деп күтүп отуруп 9 апрелде өзүм чалсам ошондой орой мамиле жазады да. Звонить этпей эле койбоюптур, үмүттөндүрбөй. Ооба, үмүттөндүрбөй чалбай койсом мен ал вообще билбейт болчумун ал продуктумду. То, что берели. Алтынай даже 1 жыл иштеген жок. Если бизге заявление түшсө, карап чыгат да комиссия. Вы говорите, 1,5 года не получала. Не получала болсо, у нас заявление жазганда, у нас комиссия, соцкомиссия карайт. Алтынай жалгыз карабайт аны заявлениени. Она не может распоряжаться, говорит, тебе дам, вам не дам дегенде ал айта албайт эчтеке. Ана карашкен жок, конечно, через комиссию карайт. Есть комиссия өкмөтү, есть депутатская комиссия. Алар чогуу карашат. Заявление түшсө сразу карайт. А мынтип голословно силерге мынтип чалып айтпайт да, келгиле помощь алып кеткиле деп. Заявление түшсө или в списках вы есть, они карап чыгышат. Я не могу. Вот именно, ошол Вот жөнүндө айтып именно атат. она мне звонила, я говорю, и вот. Я 9 числа ей позвонила, спросила, она сказала, вот так раздали депутаты и ушли. А почему не могли они позвонить, например, девушка приходила завтра? Вопрос, правильно? Она же вас пригласила. А кому же. еще вот задавать вопросы? Нет, Иди, ну она же например, вас вы пригласила валютную же. сидите, и мы же не знаем, мы же, ну как бы сказать, Девушка, обычные люди же, Я правильно? же тоже ничего не говорю. Она же пригласила же вас. Не пригласила, она не просто позвонила и не сказала, когда прийти, во сколько прийти. Вот, я список. Эскертти и жок. Ну, ошо болот эже вопрос. Кем ошондо болот? Я за нее тоже не могу сказать, что она говорила. Мне приглашали. В этой помощи меня тоже я видела, что здесь раздают. С депутата списком ходили. Ошо Наши списокто депутаты мен список бар менен экенмин балам менен. Сизге ушул Рита эже тарабынан орой мамиле болдубу же? Прокуратура Ким тарабынан орой мамиле наказывает. болду? Кто виноват? Алтынай тарабынан да орой мамиле болгон. А Рита эже тарабынан? Эжеден дагы болгон. Мен анткени деген соцгородок боюнча дагы Эмне деп орой
мамиле болду сизге? Соцгородок боюнча киргенде мен ылдый этажда залда отурушат экен Гүлбара деген эжелер айтышкан. Балаңдын майыптыгы бар, өзүңдүн майыптыгың бар. Сен деген эч кандай үйүң жок экен, үлүш жериң жок экен. Сен деген ошо Кудай буйруса ошо арабтардан салынган жерден үйгө барып көр деп. Анан келип сурасам, анан орусча сүйлөп орой мамиле кылып атышат. Биз кыргызбызбы, өзүбүздүн тилибизди надо уважать, да? Анан ошону деген мен деген кыргызча сүйлөсөм орусча жооп берет. Андай негизи мыйзамга туура келбейт. Анткени биз кыргызбыз, закон боюнча биз кыргыз менен сүйлөшүп атабыз, кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Анткени орус эмеспиз биз. Туура. Сиз кыргызча, орусча билбейм деп айтып көрдүңүзбү? Мен орусча билбейм деп айткан жокмун. Анткени мен өзүмдүн тилимди аябай сыйлайм. Мен ошол Бишкекте чүйдө чоңойсом дагы мен ни разу мисалы кыргыздарга антип орусча сүйлөбөйм. Ни разу. Түшүнүктүү. иче калбасам мен бир жерден жыгылсам комага да түшүп калышым мүмкүн. 5-6 саат. Мен даже былтыр май айында кантка реанимацияга түшүп калгам. А сокулуктан менин выпискаларым море по колено. Өзүңөрдө инвалидность барбы? Өзүмдө инвалидность бар. Эже мен с рождения эпилепсия менен ооруйм. Ошон үчүн мен сокулуктан как положено алып жүргөм. Муногу дарыны аз денем чымырап кеткенде, же нерв болгондо ичкенде кичине успокоиться отуруп калам. А если ошондой болбой комага түшүп калсам, не дай бог Кудай сактасын. Муногуну мен 5,5 миңге алам эже. Аутизм сүйлөгөнгө, тили чыкканга, эпилепсияларды токтотконго ушундай йодиум келп деген фирма бар. Ошолорду ичебиз. Дагы Кудайга шүгүр, Алланын ыраазычылыгы үчүн мага жардам берген дагы адамдар бар да. Мен ошол адамдар, байкелер просто мен ал продуктыга мага эмнеге обидно, просто мени чакырып туруп, как будто мен иттей монтуп кайра жаман отношение кылып, мындай болбойт да, эже кечиресиз. Соцработник катары мен сизге баягы түшүндүрүп атканым да. Катуу айтсам кечиресиз эже. Ал жок эже, жалган сөз. Мияка жалган сөз. Айнап берип, даже Кергенде кирип, жазап берип, интернетке өзүнүн должностной инструкциясына кирбесе дагы интернетке кирип, баласын мынтип коет, тинтип коет, ошондон бери жасап беребиз. Эмнеге мындай нааразычылыкка дайымачы? эже киргендечи кечиресиз. Жаш радисти, вот меня это смущает, байке. Эже смущает, а? Например, нас тоже смущает, а? Мы заходим сюда, и что тебе? Вот так жумушка Нельзя же так. берилип иштейбиз да? Чоңгыз, Любой вы, жаран нет, келет. Чоңгыз, вы ответственный секретарь Аильного У телефона. нас тоже приемная Подождите, есть, эже. У подождите. нас тоже приемная. Вы слушайте. Мол, кабинетте биринчи кабинет, Я- эже бар мага келет. Биринчи Я же не спрашиваю. Эже балал каякта, эже бул каякта, эже баламды садикке, эже баламды школго. Келиңиз деп баарын түшүндүрүп, ушинтип, жок эме, тиешелүү адистерге жөнөтүп, ушундай бир эме мамиле кылабыз. Жок. Венера. Венера. Мындай кылабы? Анан эмнеге мындай, ушундай кишилер келгенде анан иштей келбей калат да эже. Уксаңыз. Вы дайте Биз слово. дагы объективдүү мындай эки тарапты чагылдырганга аракет кылабыз. Биздин деле андай бир тараптуу, бирөө жаманатты, бирөөнүн акысына киргенге не только журналисттик принциптер, исламдык принциптер, адамгерчилик баардыгын алып иштегенге аракет кылабыз. Эч кандай сомнение болбосун. Биз уккан, көргөнүбүздү мындай болгондой эфир аркылуу эле беребиз. Аны көргөн адамдар өздөрүнөн өздөрү вывод чыгарат. Анан ал боюнча укук коргоо органдары Просто уже крик души Абайбай. өздөрү Крик души, реально. Сиз, мен ошон үчүн сизден сурап атам Абайбайке. Бул, например, Алтын Ай жаран сизге кайрылды. Сиз эмненин негизинде келип атасыз деп атам да. биз Жөн эле ушундай мындай оскорбление кылып, унижение кылып, мындай бир недостоверный факт айта берсе эле келе бересизби? Или бир факты менен келесизби? Далилдеп берсе анан келесизби? мамиле ушул деле жерде азыр- далил болду. Мисалы үчүн, жок, ал боюнча бул эже жооптуу эмес. Например, бул кыздын иши боюнча. Сиз жооптуу эмес, соцзащитанын өкүлү кантта. Например да. Эми биз кантка барганга аракет кылабыз. Прокуратурага арыз жазгам дейт. Прокуратурадан кайрылабыз. Ушунун арызы боюнча иш эмне болду деп. Биз бир тараптуу эле келип эле бунун сөзүн айтып эле эфирден ушул кыз ушул токмок Кең Булуң айыл өкмөтүнүн моундай сотрудниктери моундай деп айтты деп эле берип коюп аткан жокпуз. Маалымат толук берилет. Сиздин сөзүңүздү уктук. Кең Булуң айылындагы бала бакчада болгону 160 орун бар. Айылдын эли бала бакчага муктаж экенин айткан Гүлнара Бейшеева жалпы аянты 54 сотук болгон мурдагы бала бакча азыркы Осмон Лайлиев атындагы музей жеке менчикке өтүп кеткенин, 2 рет прокуратурага кайрылып,
Бирок сот ал имаратта жашап жаткан адамдын пайдасына чечип берип койгонун айтат. 20-жылы болуш керек, 20-21-жылы мен болсо заявлением боюнча обратилась. До этого межведомственный комиссия келген правительстводан. Ошо жактан выявили, что здание детского садика не по назначению функционирует. Бул дегени должны быть музеем, но сейчас он так как жилой дом идет. Ошо аркылуу указ президента бар, чтобы возвратить здание детских садов. Туурабы Акылбек Жапаров дагы айткан, биздин президентибиз Садыр Жапаров дагы айткан. Ошо указ боюнча заявление жазып эметсек, бывший заместитель прокурора Сыкатинского района Ахматов ошол караганда ошондо айткан, эже бул жакта 2 госак бар экен дейт, 2 красный книга. Ошо нарушение деп айтканда, биз деген муну сотко беребиз и возвратим деген. Почему-то Ахматов протянул и резко ушел пенсияга да. Күтүп эметип кайта обратилась я в прокуратуру. Анан кийин Сулайманов Хамид деген жигит менин заявлением боюнча карап, ошол эметти да, что прокуратура потеряла свои сроки. Ну, эметипчи, жоготуп салыптыр да сроки. Там, оказывается, есть сроки подачи в суд. Но они прозевали этот срок, и он через третье лицо деп коелукчу, а через главу айлакты ондай представление берген о возврате здания детского садика. Эми билбейм, бул жакта котируется 03-02-23 год представление берилиптир. Сиздердин негизги талап эмне болуп атат ошондо? Бизде детский садик жок. Ас мына көрдүңөрбү, бир эле детский садик 3 айылга. 3 айылга. 3 айылга. Батпайт, 160 бала. А у нас сколько? Катарлаш эле турат. Тиги катарлаш турат, ошондо, вы понимаете, мой жерде эме деп жазылып турат, около этот 54 сот. около 54 сотых жер боюнча эме экен да, как раз все соответствует детскому саду. Мурун эме да, территория. Мурун эме бала бакча болчу да. Эми ошо бала бакчаны бизге берсе деп ойлогонбуз да, зданияны. Все равно музей не котируется. Ошо жерде көрдүңөр го, может быть, вы видели, нет, жилой дом. А там дальше школа, средняя школа имени Осмона Лайлеева. И биз эмне деп талап кылып атабыз да, ошо музейди ошол жака көчүрүп берсе, Бир кабинетине. бир кабинетине, потому что сюда невозможно зайти. Мен деле кире албайм, эч ким кире албайт. Если жилой дом, ким киргизгиси келет. А так там бы уже и родители ходили. Өздөрү жашашабы булар? Өздөрү жашайт. Гүлнар айым менен маектешип жаткан учурда атын атагысы келбеген жаран айылдын тургуну сөзгө аралашып буларды айтып берди. Мафия, настоящая мафия. Сейчас Джапаров пришел, тащил. Молодцы, вот таких долбят. Надо чудо один кабинет музей. Он в школу, она правильно сказала, в школу выделит 1-2 кабинет. Пусть нахрена он здесь живет, уже 25 лет живет. Или алдым о деле, 50 сотка жерде или алды. Или вместе, я думаю, там 60-70 соток. По документам 54 соток деп айтып атабыз. Ну, я приблизительно говорю, я не знаю, что, но видно же очень большой. И здесь, когда садик строили, вместо того, чтобы в тот момент вот Джурат спонсирует, да, он мой одноклассник. Говорит, давай вот это, что это музей? Если умным парень был, они же хапуги, как животные. Айванның сыпаты келіп кеткен бұларға. Надо наоборот, школа имени Лалиева, музей имени Лалиева, туда поставил 2 кабинета, дай, сам иди, живи, как все остальные нормальные люди. Или Валды, еще командует здесь, боксует. Ферма уже там целая. Не то, что он там чуть ли он уже, видите, до самого асфальта, вот, сзади все захватил, до самого, чупры захватил. А это куда годится? Мына жақсылап қараңдар, ештеңелер. Рахмат. Ассалаумағалейкум. Ушул үй музей мамлекеттик баланстан жеке менчикке өтүп кызыл китебин алып алды деп жатышат. Азыр үй ээси менен сүйлөшүп маалыматты жеринен өзүнүн үй ээсинен укууга дагы аракет кылабыз.
Рыскылов биз ошо YouTube каналдан ушул жердин жетелдери ушул үй музей боюнча бир канча кайрылуулар жасап ушул жеринен таанышып, үйесин менен таанышып, анан ушулардын даттануусу боюнча үй музейге мамлекеттин балансындагы эски сайтике кызыл китеби чыгарып алган жана башка музей иштеген деле жок деген маселелер менен кайрылып атышат. Өзүбүздөн угуп, музейди биз көздөн көрүп, эгер чындыгында болсо ушул жердин көз артысы же болбосо өзүбүзгө чегилген кызыл китеп менен таанышайлы деп келдик. Кимдер? Ушул жердин тургундары бул жерде азыр өкүнчүлүк болсо өздөрү менен дагы таанышсаңыз болот. Ушул айылдын тургундары экен негизги. Ушул айылдын тургундары эмес, Бейчеги күнара Ивановдун тургуну. Ивановдо турат. Азыр айыл өкмөт бирде. Бир айыл өкмөттө эле айтылабы же бөлүп айтсак болобу? Жок, жаңы эле коркуйт. Ата Ошол мурунтан бери эле Бейчеги күнара мурунтан бери эле арыстанып атат. Аблесова Рыскүл деген ушул айылдын тургуну. Аблесова Рыскүл деген таанып экен. Мүмкүн болсо ушул өзүңүз бирөөс музейдин аты эмеси жөнүндө, тарыхы жөнүндө музейдин өзүн бирөөстөн көргөзүп бербейсизби? Жүрүңүз. Эми суроо байке. Могул ушул сизге кайрылып аткандардын көптөн кайрылуусу, азыр көчөдөн да бир өтүп бараткан эле бир сиздин ушул айылдын тургуну кайрылып кетти да, ушул үй музейди дейт. Мектептин эле эмесине, мектепте ушул адамдын атынан турбайбы? Мектепте эмне? Анан ушунун бир эки кабинетин берип эле, ошондой кылып музейди жакшынакай адамдар постоянно кирип көрө турган кылып, жаркыратып жасап, анан ушул сайтикти мамлекеттин балансына өткөзүп берсе болобу эле деген суроо менен кайрылыптыр. Буга сиз кандай дейсиз? Андай эч качан болбойт да. Бул деген эчтекеге жарабай калган здание болчу. Бизге бергендечи. Гол эле стенасы, крыша, потолок, мынау эшик, терезе эчтекеси калган эмес. Биз өз күчүбүз менен жасап, музей кылдык. Бизге ККМБдан жардам берди, погранвойскадан жардам берди, бүт генералдар. Ушул боюнча сотко, прокуратурага арыз менен кайрылышыптыр ушул жарандары. Ал кандай чечилди? Чечилип, мен тарапка чечип беришти. Сиз тарапка чечип беришти. Исык ата сотуна арызданышты, Исык ата соту дагы чечип берди мен тарапка. Чуйский областный сотка. Общий огород ушул территория канча сотик кирет? 53 сотик. 53 сотик, э? Ушул жердин сизге кызыл китеп аркылуу өткөнбү же бул дагы деле мамлекеттин баласында музей? Кызыл китеп частный. А сиз Частный музей. Жеке менчиктеги музей бул. Түшүнүктүү. Сатып алгансызбы же кандай? Жок, муну эме Сахар Димитрова берген, совхоз болгондо. 91-жылы. 91-жылы. Кайсы жылы сизге кызыл китеп чыгардыңыз? 2002-жылы. 2002-жылы уже кызыл китеп. 91-жылы берди, пока оңдоп бүт баарын жасап антып өтүп, музей ачканда кызыл китеп чыгарды. Бул боюнча азыр айыл өкмөттө дагы чыр бар деп, ушул үй боюнча айыл өкмөттө дагы мындай спорный вопростор бар, талаштуу суроолор бар деп айтышты да. Ал чындыкпы? Жок, мурунку айыл өкмөттө бар болчу, азыркы айыл өкмөт эч кандай чатагы жок, эчтеке жок. Нормальный бар. Азыркы айыл өкмөттө. Бул эми негизи бир адамдын кызыкчылыгы эмес да, бул мамлекеттин жери деген сөз үчүн ушундай талаштуу маселе чыгып атат да. Мурдагы сайтик тем более азыр акыркы жылдары бизде. Жок, бул бир эки адамдын кызыкчылыгы болуп атат бу жерде. Алардын кызыкчылыгы эмне болушу мүмкүн? Бул жерди алып, тиги эмелерин участкага бөлүп алган да. Жеке кызыкчылыктар аркылуу дейсизби? Ошондой жеке кызыкчылыктар болуп атат. Түшүнүктүү. Азыр болсо Чуй областной сотто бул вот это дело каралып атат да, иск берген Асанов, мурунку глава. Но мурунку глава менен чуть-чуть эме болду да. Кандай десем, очень трудно было, чтобы это самое его заставить подать в суд. Но ошондо да карабай ал берди, молодец, эметип. Но Бек Русланович азыркы глава, мен баягында жолугуштум. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү глава.
жолугушуп сурап эметсем дагы извещение келе элек деди. Бул жуму эме иск эмеде деди. Областной, Чуй областной эме сотунда деди. Анан кийин мен мындай эметсем, сурадым да силердин кандай эмеңер эме десем, мен келгем мага Лайлиев келип бир китеп подарил деди. Осмон Лайлиевдин китебин мага эметти. Мен окуйм байке деп эметсем, анан айтты дейт, ушундай деп. Анан кийин ушундай болгондо кандай деп айтты? ушундай болгону это вот у меня госакт есть, все это по закону, что это эме депчи. Анда ким Бексур Руслановичтин позициясы мен түшүнгөндөй, он намерен вернуть здание, сделать с него эмечи музей кылам деп, раз музей деп эметилген берилген музей болот. Мен аны эже мындай талабым бар, отремонтировать, сделать музей деп ошентип эметти Бек Руслановиччи. Указ президента надо исполнять деп ошентти. Вот такие у него мнения были у главы. И я считаю, что он прав. Надо возвращать парню. Право это надо исполнять указ президента. Албетте бул негизи укук коргоо органдары айыл өкмөттүн ички негизги принциптеринен жеке өзүнүн эмелеринен чечилет. Ну да, это видите, Жоопкерчилигинен. биякта здесь вот прокуратурадан Сулайманов Хамид деген жигит бар, ошол заинтересованный, да, чтобы вернуть здание вот этих детских садов, именно вот эме. Азыр мындай эметсем, биздин жаңы глава тоже заинтересован, потому что он как-никак на госслужбе, он должен выполнять все вот эти требования. Анан кийин Значит, бул иш судьялардан неме болуп атат да проблема. Понимаете? Почему-то вот этот каждый раз главалар мурунку Асанов берген искте один и тот же судья, женщина, Аида, то ли, я не помню, то ли Акылбекова, то ли еще, чтоб я не это самое. Вот она только рассматривала, понимаете? Первый у них иск остался без рассмотрения, второй иск она эме деп койду, по-моему, как его, срок давности. И ошо сотто Лайлиев айтыптыр, мен 5 миллионго эмени отремонтировал деп. Но биз кирген жокпуз. Үйдүн ичи эме кандай экен, я не знаю. И вопрос стоит, сделано ли ремонт здания музея, ошо да? мындай күнөө коюп атат. Ушул жерде бир 3-4 адамдын жеке кызыкчылыктары бар. Сиздин жана эмедеги кайрылуудагы бир 3-4 адамдын жеке кызыкчылыктары бар. Алар ушул жерди, ушул территорияны бөлүп, эме ушул жеке менчикке өткүзүп алайын деген кызыктары бар. Ошонун үчүн бул музейдин да кызыкчылыгын, айылдын да кызыкчылыгын ойлобой, ушуга көптөн бери аракет кылып атышат деген сыяктуу айтты. Жок. Биздин цель, биздин эмебиз, көрдүңөргө, биздин мына бир эле садигибиз, 160 бала. Анан кийин бул, если, конечно, сот решит и вернет бизге ошону, анан кийин глава музейди школго бир кабинет менен көчүрсө, муну биз ойлогонбуз да, биздин эмебиз да, цель наш попросить главу, чтобы какие-то деньги, депутатов попросить, выделили из бюджета деньги, попросить нашего вот это предпринимателей, Абдулаевых братьев Джурата и Хайрата, чтобы они помогли. Вот они нам сделали такой садик прекрасный. И мы бы хотели только садик, понимаете? Нам больше ничего не надо. У нас там нету никаких интересов. Эчтекени бөлүп албайбыз, эчтекени эметпейбиз. Бизге ал кереги жок. Биз только государству и нашему народу канча үй бүлө балдарын садикке бере албай отурат да. Кең Булуң айыл өкмөтүнүн башчысы Жекшембиев Бекти кепке тартуу үчүн анын иш ордуна келдик. Бирок ал районго жыйынга кеткенин айтышты. Гүлнара Бейшеева ушул эле айыл өкмөттүн кызматкерлери станция Ивановка айылында жок клуб үчүн 6 адам айлык алып келгенин, жалпысынан мамлекетке 5 миллион сом зыян келтиргенин айтат. Айылдын тургундары Чүй облустук прокуратурасына арыз менен кайрылып,
2014-жылы кылмыш иши ачылган, бирок кайра ишти жаап салып жатышат дейт. 2014-жылы эме Рыспекова Сабира деген тургундун атынан эме заявлениясы атынан эме аркасынан эме уголовное дело ачылган в отношении эме должностных лиц Ивановского айлык-мөтө. Уголовное дело номер 150-14-150 дейт. Ошо бойдон жабылат, ачылат, эметет. Бу жерде несуществующий клубка биздин эме Ивановканын должностной лицалары эме ачыптыр да. Штат 6 киши. Ошо жака көмүр, эме зарплата баары 5 миллион болуптур. Это все заверено эме менен аудиторской проверка менен, да? Частный аудиторский проверка эметкен Рыспекова. Ошондон ушу чыгып, анан кийин прокуратурага жазсак, 2014-жылы уголовный дело ачышкан. Эми ошондон бери бири ачылат, бири жабылат, алар жаап салат, биз кайта эметебиз, ошентип атып. Былтыр 6 декабрда 23-жылы мен Ташиевдин атына заявление жазгам. Ошол жерден эметсем спускаться этип Исыката райондук КГМБнын эмесине келген. Эмне дейт? Эже сотрудниктери айткан сөзү да, эже это растоптанное дело, его очень трудно опять собрать. Бул деле каралбайт деп. Анан ошо дагы бир эме боюнча, растрат боюнча эме эметкен заявление боюнча 60 000 боюнча, да, растрат. Курткаларды малоимущийлерге помощь берип 60 000 выделяться этет бюджеттен. Ошону вместо денег они раздают какие-то БУ курткаларды. Ошо боюнча дагы эме ачылган да. Кылмыш иши, сейчас я скажу. Номер. Номер за номером 105-18-59 деген. И ал дагы жылбайт. Опять же, со слов сотрудников КГМБ, эме дейт да, зачем вам эти 60 тысяч, говорит. Ну, мы возвращаем миллионами, мы возвращаем заводы, фабрики. А что тут 60 тысяч? Ну, поймите, 60 тысяч вести на бюджетке отдан чоң акча. Если каждое должностное лицо айлык-мөтө по 60 тысяч алып турса, анда эмне болот? Кандай болот? Бюджет каяка эметет да? Каяка кетет? Только по карманам, наверное. Если бизде СМБ карабаса, прокуратура жапса, РОВД вообще там кошмар. РОВДда ни дисциплины, ничего такого нету. Бытер кошмар деген. Еще раз кошмар там. Я не знаю, кандай эмелер. Обращалась к начальнику, замначальнику, потом начальнику следственного отдела Сыдыкову. Эме жок. Бүт биздин заявлениябыз барат да, ошо РОВДга такалып, эчтеке жылбайт. Понимаете, там кипами. Следовательдер бизди чакырбай эле, заявительдерди. Они приглашают тех людей, на которого заявили. С ними проводят беседу. Я не знаю, что там говорят, как там. Складывается впечатление, что позвали, закрыли и все на этом. Понимаете? Билбейм, мен президентке да обращаться еттим, олар боюнча 5 миллион, 5 миллион акча да. Почему сотрудники КГМБ не хотят это вернуть, не хотят вот это дело эметкени? Без фактыларды алып келип берип атабыз. Же прокуратура, же РОВД, же КГМБ эчтекелер не заинтересованы. Билбейм, кандай, каяка барсак, эмне кылсак. Ошо, может быть, силер аркылуу бир жылыш болот деп ойлойбуз да. Потому что бу жерде замешан бывший глава, анан кийин начальник финотдела. Бывший глава ким аты жөнү? Бывший глава здесь Байдылдаев Мурат.
Также замешана Сакаева Мадина Джомартовна, она как финансовый главбух, начальник финансового отдела. Потом бухгалтерка замешана, Бусурманкулова, по-моему. Потом замешана здесь Исмаилова Гульнара Шериковна. Но почему ошолорго чара көрүлбөйт да до сих пор? С 2014 года биз ушунчалык эме нааразы болуп атабыз. Может быть, мени азыр Зулушев, Кашиев ошолор угуп бир эмени какой-то мера принимать этеби деп ойлойм да. Биздин прокурор, например, Каримовка, Матисаковка, СКТ прокурору, Чуй прокуроруна биз кире албайбыз. Мы не можем попасть эмеге на прием. Я думаю, знаете, я даже надежду потеряла, что биз Зулушевка киребиз деп. Зулушев обещать эткен бияка эмеге келгенде, келгиле эжелер, я вас приму деп. Ушу мына 1-2 жыл болду, он нас принимает до сих пор. Очередке да жасылдык, эме да эметтик. Чтобы попасть, мне кажется, к Зулушеву надо пройти 7 ступеней ада. Понимаете? Если алар бизди, они слуги народа. Это биздин налогубуз менен, биздин эмебиз менен они получают зарплату. Но биздин сөзүбүздү, биздин могу көйгөйүбүздү, могу фактыларды жакшы проверять этип, ошо Кыргызстанга ошо эмелерди, здание детских садов, момундай эметкен акчаларды бюджетке алып келсе жакшы эле болот эле да, А почему-то алар биздин жардамыбызды вообще эметпейт да, укпайт, каалабайт, что ли. Ошондой болуп атат да.